Аят газетасының главный редакторға чейин саясий баяндамачы болгом. Алмаз Шаршенович Атамбаев мен чабышканмын убагында. Ошондо жон терим менен сезгем мыйзам кандай болуш керек экен. Дастан Далабаевич. Бул мыйзам журналисттерге эмес, бул мыйзам кыргыз элине, коомчулукка керек. Журналисттерге ар дайым биз журналист болгонбуз. Бизге эч нерсе ар дайым бир нерсе жетпейт. Биз кээде ашып да түшүп кетчүбүз. Бирок баарыбыз мыйзам чегинде үйрөнгөнгө, мыйзам чегинде иш алып барганга мажбурбуз. Мен жана азыр коллегам Балбак Зарлыкович айтып атат. Атамбаевдин убагында чабышып аттым деп элечи. Негизи акыркы убакта ушу Атамбаевдин фамилиясы тиги көйчүккө кирген тикенектей болуп калды да, негизичи. Сүйлөп эле отурам бу жерде аныс деле. Бирок сүйлөгөнгө аргыс болуп атам да. Негизи мындай нерселерди этика деген бар. Мындай сөздөрдү Балбак Зарлыкович өзүңүз келип туруп айтып койсоңор болмок. Азыр Атамбаевди шыбайбыз. Сен болсо келбей эле кой десең, мен келбей эле коймокмун да. Это же можно же не прямо на заседании это говорить. И так я молчу, ничего не говорю. Уважаю просто. Ар бириңиздин өзүңүздүн атаңыз бар, энеңиз бар. Ну при мне вот так все время так говорить, потыкать мои фамилии, это тоже некрасиво. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбай Балбак Зарлыковичте. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Массалык маалымат каражаты өлкөнүн бар болуусуна же өлкөдөгү саясий акыбалга аябай таасирин тийгизет. Биз аны ар бир президенттин убагында көргөнбүз. Ар бир президенттин убагында аны менен жашаганбыз биз. Өлкөдө цензура болуп атат, өлкөдө мындай тоскоолдуктар болуп атат дегендер чыккан. Бизди журналисттерди ушинтип камап атат. Бизге мындай коркунуч келтирип атат дегендер да болгон. Биз бардыгы мындай мыйзамсыз талаадан чыгып иштегенге баарыбыз көнүп алганбыз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды эмес, биз өлкөнүн кызыкчылыгын коргошубуз керек да. Бирок ошол эле убакта ошол акыркы 30 жылдыкта биз кабыл алган мыйзамдар менен 30 жылда келгени менен биз сөз эркиндиги деген аябай чоң баалуулукту биз өзүбүзгө сиңирип алганбыз да. Ушул ар кандай мыйзамдар менен биз сөз эркиндигин токтотуп, жана аны балталап албашыбыз керек. Биз наоборот сөз эркиндигине басым жасап, аны өркүндөтүп өстүрүшүбүз керек. Бирок ар бир эле журналист сөз эркиндиги десе, аны өзүнүн эркиндиги деп эсептеп алган да. Алар коомго эмес, өзүнө кызмат кылып калган. Биз андайларды билип атабыз. Азыр мурун иштеп жүргөндүн баарын журналист деп койгонбуз. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулукта Кыргызстанда бир блогер кармалса, аны журналист деп эсептеп алганбыз. Андай кыйын экен. Ошондой эле демократияга, ошондой эле сөз эркиндигине жардам берет экен. Андагы азыр журналистика же басма сөз ээсимин дегендер деп айткандар, ошол журналисттердин айтканын айтып көрбөйбү чыгып? Алар билет, анын күнөө экенин айтпайт. Алар билет, ал журналист камалып отурган, мен журналистмин деп эсептегендердин айткандары УПКда бар экендигин, анын статья колдонорун билет, аны айтпайт алар. Алар кайраштырып, ой, биз сени менен биз ак ыйлет сынбайт, алдыга деп отуруп көнүп калышканда. Ошон үчүн буруки мыйзам менен биз баардыгын иретке салышыбыз керек. Бардык эле ал чыккан, бардык эле камера көтөрүп алып журналист боло бербеш керек да. Элге биз айтып беришибиз керек. Мунугу чынакы журналисттер мына бул жерде, ал эми блогерлер момундай, ал эми жөн эле экөөнү тең алып эле телефонду көтөрүп кире берип, мамлекеттик структуралардын ичине кирип алып эмнени гана кылган жок. Прокурорлорду, милицияны, акимдерди, айыл өкмөттөрдү иштеткен жок. Өзүнө минип алган микрофон көтөрүп кирип алып. Биз ушуну менен ушуну иретке салышыбыз керек. Биз мындай мамлекет бизби же жөн эле талаада жүргөн эмебизби? Ал эми жогорку кеңеш жеке маселени айтып жер эмес, аны түшүнгөн киши түшүндү. Рахмат. Марат Төлөмүшевич, ырчы дипломду албаса, ырчы эмеспи? Ырчы? Ырчы. Мейли. Анда программист,
программист мисалы дипломду албаса, ал программист бола албайбы уже? Бола алат, урматтуу Дастан Бола алат, Балабаевич. Сиздин сурооңузду түшүнүп Мен атам. сизге эмнеге ошону айтып атам? Кээ депутаттар мындай айтып атышат да, блогерлер бул журналисттер эмес. Ушундай айтып атышат да, бул эски түшүнүк. Урматтуу депутаттар, азыр любой киши журналист бола алат. Дипломду даже албай. Дипломду албай ал журналист бола алат. Журналист бул ким? Маалыматты көрсөткөн киши, же жазган киши. Любой киши бола алат. Не обязательно диплом, азыр керектүү эмес. Эски заманда жашап калдык да биз. Блогер сөзсүз бул жөнөкөй киши, жаманаттык кылган, интернетке видео, язычуу видеону салган, только ошол менен түшүнүк менен жашап атабыз да. А журналист бул гезитте жазыш керек, же сөзсүз ошол эле дипломду алыш керек. Андай эмес. Урматтуу депутаттар, мурун философтор жөн эле философияны бүтпөй эле философ болчу, архитекторлор, куруучулар ошол дипломду албай куруучулар катары иштеген. Азыр дагы заман өзгөрүп атат. Блогер, журналист болобу, бул бирдей эле уже караш керек. Заман башка болуп калды, урматтуу депутаттар. Азыр бөлсөк дагы, бөлбөсөк дагы уже дүйнөдө ушундай процесс болуп атат. Конечно, бөлгүлө мыйзам менен, бирок ал эч жардамды бербейт да. Эски понятие менен жашабаш керек уже. Любой киши азыр журналист боло алат. Эртең мисалы жаңылыктарды чыгарып барып, тияка бияка жүрүп. Же сөзсүз редакцияда бир редакцияда иштеш керек. Андай эмес да. Же мисалы бияктан эле көчүрүп видеону азыр бияктан чыгарса болот. Ал уже журналист болуп калат. А биз блогер, журналист ар кандай түшүнүктөрдү киргизип, бул туура эмес өзү.